Так, Садыр Жапаровдун эч кандай Жээнбеков менен Матраевдер менен байланышы болгон эмес, болбойт дагы. Себеби булар бийликке келген маалы түрмөдө турган. Бул бир. Экинчиден бул түрмөдөн чыккан алар жок болгон. Бул эки. Алар менен байланышып сүйлөшө турган убактысы да жок азырчы. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө импичмент маселеси боюнча эми импичментти жасаш үчүн аны бир парламент жасаш керек. Анан өзүнүн процедуралары бар, убактылары бар. Биз ал маселеге кетирип убактыбызды коротпостон президент менен Садыр Жапаров да айтып атат. Мына биз бүгүн Кудай бурса топ түзүп атабыз. Ошол президент менен сүйлөшүү тобун түзөбүз. Сүйлөшүү тобун түзүп, бул сүйлөшүү тобу эмнени чечет? Бир гана маселени чечет. Президенттин арызын кабыл алуу маселени гана чечет. Отставкасын. Башка маселе жок. Эгер президент өзүнүн арызын жазып берсе, ушул маселени гана чече турган топту даярдайбыз. Ал эми жанагыдай переговор жүргүзүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, же болбосо кайсыдыр бир башка маселелер болбойт. Кызыкчылык жок. Кызыкчылык жок. Себеби президенттин арызын алмайынча, президент официалдуу түрдө отставка кетмейинче, биздин мына юридикалык жактан, мыйзамдуу тараптан бир аз мындай тоскоолдуктар көп болот да.